Саламаттар, мен өзімнің сіздерге вазы телевизордан көріп сұра берейін едім біле. Берсеңіз болады. Менің қызым 6 жылдан бері эхинококкмен ауырып, операция болған эле, бұл азырға чейин 6 жыл болды, катетермен жүрөт да, бұны қандай айттырса болады, шыны жолу барбы? Рахмат. Азыр айттым го, жана эхинококкоско бул кегесте кайталана берет да, жана кичинекей эле бир урууга калып калса, ал кайра өсүп чыга берет. Ошон үчүн жаңа айтпадымбы, эхинококкоспу, алвеококкоспу иши кылып, жанагы скорый помощь деген дарыны мен схема менен узагыраак берем да, ошентип дарыласак болот. Алып келсеңер дарылап беребиз. Эки тиземде туз бар ооруйт, кантип дарыласа болот, дарысы канча сом дейт. Анан эки тизеси ооруса, же артроз деп коет, жана сөөктөр бири-бирине өсүп кеткен, же артрит деп коет. Кандай болгон күндө дагы жанагы туздан тазалап, муундардын жанагы суук деген воспалениясын кетириш керек. Биз универсал скорый помощь, анан шамбала деген майыбыз бар. Ушу 3 дары менен дарылайбыз. Таш чайнарды өзгөндөн же оштон тапса болобу? Канча сом турат? Өзгөндөн оштон таппайсыңар, жалаң эле Жалал-Абадта бар, же Бишкекте бар. Чоң кишилерге 1 литр 1000 сом турат, балдарга 500 грамм 500 сом турат. Бут сөйөк шамалдаганда эмне кылыш керек дейт? Шамалдаса, жанагы суук тийген да, воспаленияны лечение кылып беребиз. Бизде байланышып келип калды. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Келиңиз, саламатчылык. Мен атамдын орнунда экинокок бар да. Анан таасырында да бези болчу да, ошо эмне кылсам болот? Атамдын боорунда Шуларды коюп койду. таарсыгында да без болуп атат дейт. Боорунда эмне бар дейт? Эхинокок бар дейт. Эхинококку дарылайбыз. Безинде дарылайбыз, эхинококто да дарылап беребиз. Уулум түндөсү таарсыгы бош болуп атат дейт, кантип дарыласа Төшөккөнү өтүп коет да. Бир ай чагылган ичирип көрөлү, анан көрсөткүлү. Саламатсызбы? Мени бутум ичкерип, күчү жок болуп жатат. Врачтарга кайрылсак, ар кайсы диагнозду коюшту. Сиз дарылай аласызбы дейт. Ооба, өзүн көтөрө албай, аябай эме болуп атса керек да, алы кетип атса керек. Ошондой оорулар болот, миостения, миопатия деген аябай эмеде булчуңдары кармабайт да. Келсе сүйлөшүп көрөлү. Сизге кантип көрүнсөк болот? Адресиңизди айтыңызчы дейт. Мен ушул 2-сине 3-үнө чейин Менделеев көчөсү 5-те болом. Анан азыр Жалал-Абад курортунда жанагы дарылоо корпусунда 308-де кабыл алып атам. Анан ошол 3-үнөн кийин бир ай Баткен областына барып, мен азыр айтып аткан проблемалардын баарын Баткенде дагы эксперимент жүргүзүп келебиз. Бир ай. Андан кийин Бишкекте болом. Телефонду айттым, кайсы убакта болсо да звонок этип байланышып, айтса болот да. Универсал деген дарыңыз канча сом турат, рахмат? Универсал дегендин 1 литри 1200 сом турат. Бул эмне үчүн универсал дегенде, бул универсалды ичпейт. Бирок көптөгөн ооруларга шыпа болот да. Мисалы үчүн жанагы ангинасы барбы, тиги ларингити барбы, трахеит барбы, бронхит, синусит, жана гайморит, ушу бүт кекиртиктен жогору суук тийген нерселердин баарын аяктыра берет, сыртынан эле. Анан кийинки экинчи бир маселе, мынагы аял адамдарда жыныстык жагынан сезгенгенде, жана воспалениясы барбы, эрозия, язва, жанагы миома, фибромиома, киста деген аларга да жарай берет. Анан жана бел ооруларга, остеохондрозторго, муун ооругандарга сыртынан колдоно берет да. Бул өзүнчө бир чынында универсал да. Анан айтпадымбы жанагы тер дегендерге эрте менен кечинде 2 мал сүртүп турса, өзүн абдан курга калып, жеңил сезип жүрөт. Рахмат. Бизде Өзгөн районунан байланыш бар. Алло, саламатсызбы? Мен Өзгөн шаарынан болом. Келиңиз.
Başım bir aydan beri toksuz aylanlar, toksuzlarına ayrıldım, aynıca harcattım, bu travmatik psikolojiden niye dedi, bir ağrı, destekle geçti, bir toksuz oldu, başım yaşlı tutsam da aylanıyordu. O zaman niye de ben de istediğim oldu. Рахмат. Башым бир айдан бери токтоосуз турда айланып атат дейт. Жатсам дагы, турсам дагы дейт. Дарыгерлерге деле көрүндүм дейт. Кандай? Бул кан тамыры менен байланышкан да. Же давлениеси бийик болуп кеткен, же өтө төмөн болуп кеткен, же кан тамыры кысылган. Ошо сөзсүз жанагы баштын кан тамырын текшериш керек да. Же давлениеси бийикпи жанагы ушундай маселеде текшертиш керек. Чоң энем демигет дейт, ошонун. Иә. Чоң энем демигет дейт, баса албай. Деми кысылат. Демиккен эки маселеден келип чыгат да. Же өпкөсүнөн келип демигип атат, же жүрөктөн демигип атат. Экөөнүн тең текшерип туруп бир дары бериш керек да. Сиздин дарыңыз барбы? Бар дарылар да. Мен өзгөндөнмүн дейт, сол колум чымырайт, кээде жүрөгүмдө дагы санчкак тургандай ооруйт, дары барбы дейт. Дары бар. Алтын тамырды аракка кошуп чыладым эле, ашказан оорусуна ичсем болобу дейт. Эми алтын тамыр ушул ашказанды аяктырат деген элде ошондой пикир бар да. Анан аракка кошуп ичкенден кийин анча деле жакшы эмес да. Ашказанга бизде жанагы сарбен, каработо, тияншан мөрөгү деген бар. Гастрит болобу, язва болобу, 12 эл ичегидеби же берки ичегилердеби баарын жакшы кылып бере турган даяр дары бар да. Эми Аракка дары барбы? Ичирбей койгонго дейт. ичирбей койгондо Бишкекте центрлер бар, ошо койдурабыз деп аракет кылгандар. Бирок мен алар менен айланышпайм да. Байланышыңыз жок, Бутум муздайт, дарысы барбы дейт. Бут муздаса, значит, бутуна кан барбай жатат да. Бул же жана атеросклероз деген маселе, же болбосо жана сахарный диабет болгондо дагы ошол бутуна кан жакшы чуркабай калат, анан түнү менен муздап чыгат да. Ошого дарысы бар. Биз жана бальзам нежности берсек, кан тамырларын кеңейтип, кандын айланганын тездетип беребиз, буту жылыйт. Рахмат. Бизде дагы Өзгөн шаарынан байланыш бар. Алло. Жакшы, келиңиз. Биздин үй-бүлөбүз менен мындай кычыткы чыгып атат да. Ошону кантип дарыласа болот? Тырмак кеткенден башталат. Тырмасаң баягыдай тынымсыз кычы берет. Спирт менен капляс кылсак жоголоп, кайра эле пайда болуп калат. Ошону кандай кылсак болот? Рахмат. Ошо үй бүлөңүз менен жана мен айтып аткан курт жөнүндө ойлонуш керек. Үй бүлөңүз менен бир 7 күн дарылансаңыз, ошо кычыттыктан кутуласыз. Менин көзүм нары бери жылбайт, катып калган, башым ооруйт, эмне кылам дейт. Бир көз докторго бир көрүнүп диагнозун такташынчы. Бул Саламатсызбы, номериңизди кайталап коесузбу? Сураныч дейт. 0703 21 83 13. Хобул оорусунан айыкса болобу дейт. Хобул деген оору бар. Хронический обструктивный бронхит деп коет да. Аятпасаңар дагы абдан жакшы кылып койсо болот. Таш чайнар деген дарыңыз канча сом дейт? Таш чайнар деген айттым го, 1 литри 1000 сом, жарым литри 500 сом. Жаш балдардын лямбила деген оору бар го, курт бар го, ошону кантип кетиресиз? 1 жаш болсо дагы ошого бир 500 грамм таш чайнар ичилсе, лямбилиден кутулуп калат. Атамдын тизеси көп күндөн бери ооруп жатат, эмне кылсак болот дейт? Дарылайлы, жана айтпадымбы, универсал скорый помощь Шамбала деген 3 дары менен. Сахар оорусун кантип дарыласак болот дейт? Сахар оорусун абдан жакшы дарылап беребиз. Биз да айта кете турган нерсе, кандайдыр ушул Жалал Абадта сахар кант оорусу көп экен да. Биз ушу көп дарыладык. Натыйжасы абдан жакшы. Жанагы сарбент каработо, анан бальзам нежность ушу 2 дары менен бир ай дарыласак, сахарын абдан эле жакшы түшүрүп беребиз. Саламатсызбы, балам кекеч, эмне кылса болот дейт? Не дейт? Балам кекеч дейт, эмне кылсак болот дейт? Кекеш болсо мындай да,
жанагы логопед деген бир докторлор бар да, ошолор атайын отуруп заниматься этет. Канча жашта бир барып заниматься этсеңер тиги кетип калат да, жакшы жардам берет. Рахмат, бизде Жалал Абад шаарынан байланыш бар. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Мен атам жүрөк ооруйт да, инфаркт эди. Уже баягы Ошко бакымы чоң санынан кесип, шприц менен бирдеке айлаганда могу жүрөгүнөн өтпөй калыптыр. Эми муну операция кылбаса болбойт деп атат да. Ошону биз операция кетире аласызбы? Инфаркт болсо кандай операция жасайт болду экен? Жанагы кан тамырлары бүтөлүп калса керек да, кан тамырларын оңуштуруп беребиз деп айтса керек. Анан кийин бу инфаркт болуп, анан аяккан болсо, бир келип көрүнсөңөр, мындай сүйлөшөлү да, заочно айтканда болбой калат да, мындай эметтир. Ашказан, ичеги ооруларын дарылайсызбы дейт? Барын дарылап берем. Грыжаны кантип дарыласа болот? Грыжа деген мындай грыжа жана бели жөнүндө айтып атса керек да. Эгер грыжа 1 сантиметрге чейин болсо, негизинен муну дарылап кичине жардам берсе болот. Анан 1 сантиметрден чоң болсо жабылбайт да. Бул жанагы эки омуртканын ортосунан чыгып аткан эме да, мындай. Эме томограммасы болсо алып келсин, көрөлү, жардам бере алсак беребиз, бербесек айтабыз операцияга барам деп туруп. Ангинаны кандай дарыласа болот? Бир жылда 5-6 жолу чыгат дейт. Ооба, ангинаны оңой эле. Мен жанагы айтпадымбы, универсал деген дары бар. Ошону алып туруп эле күнүгө 3 маал чайкап турса тамагын, бир 15-20 күн ангинадан кутулуп калат. Бул өнөкөт болуп калганда хронический танзилит болуп бул кишиники. Ошол жанагы мондай бездери чоңойгондо ичине ириң толуп кетет. А жанагы универсал менен чайкап турса, ириңдердин баарын соруп алат да, тазалап коет да, ошондой кылыш керек. Сахар оорусу кантип пайда болот? Аны кантип алдын алсак болот жана дарылоонун жолдорун айтсаңыз деген эсебиз. Ооба, сахар оорусу эми бул узагыраак нерсе. Анын эки түрү бар. Биринчи түрү жанагы инсулин чыгара албай калат да, жанагы уйку без. Анан экинчи түрү инсулин чыгарат, бирок аш кыла албай, пайдалана албай калат да. Ошого карата формасына жараша эметет, бирок бизге ал баары бир жанагы айттым го, сорбент каработо, бальзам нежность чагылган биз 3 дары менен дарыласак жакшы эле кылып беребиз. Бул жанагы негизинен хронический панкреатиттен ушулардын кесепети да, жана уйку бездин воспаление болуп кайра ооруган немеси. Анан жанагыдай бат эле ошол сахарный диабет болуп кеткени көбүнчө булар бир кандайдыр бир чоң стресстен келип эметет да, бир турмуштун бир капсабынан келип чыгат да, ошо переживать этип тигинтип анан ошо нерв менен байланышкан. Бизде дагы байланыш бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Сиздерге көрөйлөгөн суроолор эле. Берсеңиз болот. Мен 2 жылдан бери мына оң жагым менен жаттанбайм. Мен УЗИге түшсөм, өтүң шамалдагандай, боор ишейгенди десем, боорун жайында эле дейт, бирок результат жок да, жарымы бар экен дейт. Өтүңдө. Өтүндө эмне бар экен? Сурооңузду кайталап коесузбу? Өтүндө эмне бар экен? Өтүңүздө эмне бар? Жарымы курт бар экен дейт. Куртту дарыга беребиз келсе ал. Туура эле айтат. Келиңиz, жана айттым го, таш чайнарды бир 7 күн ичсеңиз, лем-билейден кутулуп каласыз. Анан калганын дагы көрөбүз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ушу менен байланыш токтоду. Биз СМСтерди окусак. Менин жүрөгүм ооруйт, фирманын дарысы жардам береби дейт. Берет. Денедеги майда бездерди кантип жок кылабыз дейт. Денеде кайсы жеринде экен, тиги эме тагыраак айтса да, колтугундабы, мойнундабы, такымындабы, кайсы жеринде бездер бар, ошону тагыраак айтса, же келсе көрүп туруп жардам беребиз, баары бир жардам беребиз. Кистаны операция жолу менен алдырганмын, бирок кайра пайда болду. Кантип жок кылам? Туура айтат. Кистаны операция жасаппай эле жөн эле дары менен жойсо, экинчи пайда болмок эмес. Көпчүлүк учурда ошо кистаны алдырганда
өсүп чыга берет да. Менин 2 жашар кызымдын бутту тамыры тартып, кээде ооруп калат. Кандай дарыласак болот дейт. Келсин жана универсал менен шамбала менен иштеп көрөбүз. Саламатсызбы? Тамагымда без бар, эмне кылсам болот дейт. Дарылап беребиз. Менин атам операциядан кийин эпилепсия менен ооруп калды. Эмне кылсак болот? Операцияга чейин жок эле дейт. Ал оору калабы же калбайбы дейт. Айтыш кыйын. Бул эми мээден кетип атат да. Биз андай эпилепсия болгон кишилерге чагылган деген дарыны беребиз. Боорду май басса эмне кылсак болот дейт. Боорду май баскан жанагы гепатит болгон менен эле барабар тазалаш керек да. Жана бизде сарбен, каработо, тянь-шань мүрөгү, жаңгактын майы ушундай дарылар менен тазалайбыз биз. Дагы ушундай суроо көп келип атат. Төшөккө заара кылып койгон боюнча айтып бериңизчи. Төшөккө заара кылып койгон боюнча деп көбүрөөк келип атат ушул. Эми мындай да, бул өзү бир кыйыныраак маселе экен. Балдар көп да мындай. Бул өзү бир нерв менен байланышкан оокат да. Анан чөптөр менен де дарылайт, ар кандай ыкмалары бар, ийне да саят, массаж да жасайт. Көптөгөн ыкмалар бар, эми аракет кылыш керек да. Кызымдын айы циклы келбейт дейт. 18 жашта бир жолу келген, эмне кылса болот дейт. Кызымдын айызы бир эле жолу келген дейт 18 жашында. Бизде бул жанагы ичтеги гормондордун бузулушу да. Бизде айымдар керемети деген бар. Ошо айымдар кереметин бир 2 ай ичсе, айызын чакырып берет. Биз акыркы СМСти окусак. Универсал дарыңызды кайдан табам дейт. Универсал дарыны ушу Жалалабадтан жана Менделеев көчөсү 5тен аласыңар, айтпадымбы. Менин көзүм асты агарып, витилго деди врач дейт. Ошол курттан болушу мүмкүнбү дейт. Мүмкүн. Витилиген айтпадымбы, ошо башаттык курт болушу мүмкүн деп тур. Анда бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге эркен микрофон, сөзүңүздү көрүүчүлөргө айтып алсаңыз болот. Мындайда, урматтуу түштүктүк туугандар, мына 2 жыл, 3-чү жылга кетип атат. Мен ушу түштүк жергесинде атайын толук кыргыздарды өзгөчө, шаардагысын деле бир өзүмдүн дарыларым менен дарылап, ушулардын бир жыйынтыгын көрсөм деген бир маселе бар эле да. Кудайга шүгүр, 2 жылдан бери ушул айтып атам го. Көптөгөн ооруларды көрдүм, дарыладым. Көптөгөн оорулардын рахматын уктум. Мына табияттан жасалган дарылар жакшы болот экен дегенден башка маселе көргөн жокмун. Эми ошого байланыштуу силерге да ошо келип дарыланып, кайрадан менин ошо дарыларыма өзүңөрдүн пикириңерди бергениңерге чоң рахмат. Азыр менде бир чоң өтүнүч да. Мынага айтып атпаймынбы? Жана курттар булар ички душмандар. Билинбей жүрүп жеп коет да, иштен жеп коет. Анан айтып атпаймынбы? Көптөгөн оорулардын башталышы ушу курттан башталып атпайбы? Ошого жараша үй бүлөңөргө бир көңүл бөлүп, мындай жакындарыңарды карап, ушу курту бар немелердин бардыгын бир алып келип дарылап калсаңар, ушул мен атай убакытты бөлүп дарыны алып келгенден кийин ошондой бир өтүнүч да. Чоң рахмат бизге келип бергениңиз үчүн. Элдин саламаттыгын сактап жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Ар кимиз өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп дарылана билели. Сиздер менен студияда мен Париза болдум. Ал эми биздин коногубуз эл аралык салттуу жана эксперименттик медицинанын президенти Нарбеков Омарбай Нарбекович болду. Алдыда эркен маалымат программасы кийинки бейшембиге чейин жакшы туруңуздар.